Келечекте генерал болууну эңсеген Баяман 6 жашта. Оюнчуктардын арасына машина менен танкан ойногонду жактырат. Сүрөт тартканга да таланты бар. Учурда аккан оорусуна чалдыкканына карабай жаман илдетти жеңем деген ишеничте. Я хочу большим стать, я хочу стать генералом. Мен чоңойгондо генерал болууну ниет кылам. Муктаж адамдар кыйналбаш үчүн аларга жардам берем. Чтобы они тоже не... Зейне Токтоболотова уулу Баяманды төрөлгөндөн баштап жалгыз тарбиялап келет. Буга чейин сыркоодон алыс болгондуктан баласынын аккан оорусуна кабылат деп ойлогон эмес. Былтыр 2021-жылы октябрда баласынын дарты Москва шаарында аныкталган соң сакайтканга аракет кылышкан. Бирок орус жарандыгы жок болгондуктан Кыргызстанда дарыланууга муктаж болушкан. Учурда эне бала кайрымдуу жарандардан жардам сурашат. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу мусулмандар, балам айыгып кетишине салым кошуңузду суранам. Сумма аябай чоң экен. Туугандар, достор бардыгы жардам берип атат, бирок ал азыркы күндө $13.000 чогулду. Бизге көп сумма керек болуп атат. Аз да болсо да, канча болсо да ошо көңүлүңөрдөн чыккан акчадан. Негизи медицинада аккан оорусунун эмнеден пайда болору белгисиз. Айрыкча бул илдетке 4 жаштан 6 жашка чейинки жаш балдар көп чалдыгышат. Андыктан кош бойлуу болгон мезгилинде стресстен алыс болуп, витаминдерди ичип, дарыгердин көзөмөлүндө болуусу керек. 2 миллион кичинекей балдарга ошонун 5-10% детский онкология ооруйт. Негизи аккан оору 4-5 жашта, пик заболевания 4-5 жаш деп коет. Муну алдын алуу көрсөткүч только муну педиатрда наблюдение болуп туруш керек. Постоянно ар бир жанагы острый ооруларды өткөрүп жүрбөш керек. Убагында анализ тапшырып, жөтөлүп жатабы, жөтөлүн дарылаш керек. Ооруп жатабы, сразу эле врачка барып, туура дарыланыш керек. Анан алдын алуу эч нерсе кыла албайбыз, потому что бул онкологический оору деп коет. Онкологический оорунун анык причинасы жок. Баямандын операциясын Туркияда жасалуусу пландалууда, бирок ал үчүн каражат жетишсиз. Ал эми күн өткөн сайын баланын иммунитети түшүп, убакыт өтүп жатат. Кайрымдуу инсандар экрандагы реквизитке акча которушса болот. Болотова Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.